Парламенттик шайлоо жакындаган сайын үгүтөнөктүгү кызуу жүрө баштады. Агалайык партиялардын бири-бирине кескин чабуулдары күч алып, партия ичинде ынтымак ыдырап, талапкерлердин тизмеден чыга баштаган учурлары да кездешүүдө. Ал арада Ноокат районунун тургундары бир мандаттуу округтан талапкер Бакытбек Мариповго доом атын айтып чыгышты. Анда Жапарбай Ажимаматов өзүнө таандык 13 соттук жер тилкесин 2008-жылы Мариповторго убактылуу иштетип турууга келишимсиз негизде берген. Бул убакыт ичинде алар кызыл китеп жасатып, жерди өзлөрүнө каттатып алууга жетишкенин айтууда. Шайлоонун немесинен пайдаланып калып, эми кичине неме жардам болот экен деген үмүт менен келип отурабыз. Анамна Марипов Бакыт азыр өзү кызыл китеп кылып, көрүнгөн адамга көрсөтүп, мактанып, дардалаңдап жүрөт. Меники туура, меники ал жалганчы, мынандай деген сөздөрдү угуп, мен элден ызгананып келген учурумуз. Бул мандаты болуп кетип атпайбы? Бул Бакыт жасап атпайбы иштердин баарын, документтерди госреестрге барса промай кирет, жасата айткандай болот. Мындан сырткары Бакытбек Мариповдон жабыр тартканын айткан Маматжалил Абишов 150 куб жыгач тактайын карызга берип, бул күнгө чейин акчасын өндүрө албай жаткандыгын айтты. Мынтип элди алдаган жаран эми жогорку кеңешке аттанып, эл кызматын кылганга дарамети жетпейт деп эсептейт. Элдин наразычылыгына уга турган болуш керек да бирөөлөр. Анан Бакытты мен билбейм. Бакыт барса, ол Бакыт апасы менен атасынын коюнан чыкпаган бала. Мектепти бүттү. Ошолордун күчү менен эмеге отурду айыл өкмөткө. Анан эле 5-6 күн аким боло калды. Анан башка иш кылганын билбейм. Муну жогорку кеңешке, парламентке апарса, атасы менен апасын кошо ала барыш керектен да. Деген менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Бакытбек Марипов бул шайлоо алдындагы ата-андаштарынын атайын уюштурулган каралоосу катары сыпаттап жатат. Талаш жаратып жаткан жерди ээсинин макулдугу менен сатып алгандыгын, бул боюнча бир канча соттук иштер жүрүп, чекит коюлгандыгын белгиледи. Бүтүндөй жалган маалымат. Ал киши биз жерин өзү зордоп сатып алган эмеспиз, өзү келип бизге саткан будан 2005-жыл болсо 16 жыл мурун. 100 000 сомго саткан. 15-16 жылдары келиптир, мен жерди силерге саткан эмесмин деп. Анан ортодо соттук иштер болуп, териштирүү болуп, күбөлөр өтүп, соттун чечими да чыккан, биз гос актыбыз дагы бар. 2017-18 жылдары ал жерди экинчи деп кайра дагы сатып алганбыз. Белгилей кетсек, Бакытбек Марипов Ноокат райондук ооруканасынын жетекчиси Асамиден Мариповдун уулу, мурдагы өкмөт башчы Улукбек Мариповдун бир тууган иниси. Агасы өкмөттү жетектегенге чейин Ноокат районунун акими болуп турган. Учурда Ноокат шайлоо округунан 3 талапкер ат салышууда. Мариповтордун декларациясында ири гектарлаган жерлер басымдуу жазылган. Ал эми Мариповтордун атын атап арызданган жарандар буга чейин 7 каналга да кайрылышкан. Алар декларациядагы гектарлаган жерлер элге таандык экенин айтып келишет. Алардын катарында Исанов айылынын тургуну Маматали Сыдыков да бар. Кылмыштарын дейлиби же болбосо шектүүлүгүн айтып келбейбиз. Себеби бүт райондогу жерлерди мыйзамсыз эл алган. Эл алыптыр. Эми иштеткен жерлерин азыр булар жашырат, ар кандай кылып жашырат. Бирок чындап укук коргоо органдары киришип тактаса, уже тактап да аткандыр, таяр. Анан эми ушундай биз эми мындай ачык коомду түзөйлү деп атабыз, элибизди өнүктүрөлү деп атабыз, мамлекет өнүксүн, уруулар жок болсун деп аткан учурда булардын кайра эле барып чоң бийликке барып калышы бул эл үчүн өтө кооптуу да. Анда талапкерлер арасында атаандашуу курш жүрүп, бири-бирин каралоолор орун алууда. Бул боюнча акимдин орун басары түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Ал 3 талапкердин ичинен мүмкүн 2 талапкер астыңкы эме баягындай орунда баратышат, бири-бирине болгон эмелери боюнча соц тармакта көбүрөөк атаандашуулар жүрүп жатат. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча акимибиз администрацияга чакырып, талапкерлерди меморандумга кол коюлган, биргеликте чогуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, үгүт иштерин жүргүзөбүз, эч кандай бири-бирибизге
жамандык кылбайбыз деген меморандумга кол коюлган. Үгүт иштери башталгандан бери шайлоонун жол жобосун бузган 128 факты катталды. Алардын басымдуу бөлүгү добуш сатып алуу, админ ресурс колдонуу беренелери болгон. Ал ортодо президент Садыр Жапаров добуш сатып алгандарда, саткандарда соттолуп кетерин билдирген. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.